Веб-браузер интернеттеги маалыматтарга кирүүгө жана веб-сайттар менен иштешүүгө мүмкүндүк берет. Келгиле, Microsoft Edge браузеринде веб-сайтка кантип кирерибизди жана алар менен иштешкенибизди карап көрөлү. Ошол эле тапшырмаларды башка браузерде аткара аларыңызды унутпаңыз. Ал сиздин браузериңизде бир аз башкача көрүнүшү же иштеши мүмкүн. Веб-сайтка кирүү үчүн биз веб-сайттын URL дарегин браузердин жогору жагындагы дарек тилкесине киргизип, Enter баскычын басабыз. Баса, URL бирдиктүү ресурстардын локаторун билдирет. Бул жөн гана веб-сайттын дареги же веб баракчасынын техникалык термини. Браузер веб баракты жүктөйт жана ал терезеде көрсөтүлөт. Сиз баракты ылдый сыдырып, анын бардык элементтери менен иштешүү үчүн жылдыруу тилкесин колдоно аласыз. Веб баракчалар адатта башка веб баракчаларга алып баруучу гипершилтемелерди камтыйт. Гипершилтемелер башка барактардын URL деректерин камтыйт. Биз курсорду гипершилтеменин үстүнө алып барсак болот жана браузер анда камтылган URL-ди көрсөтөт. Эгер сиз гипершилтемени бассаңыз, браузер веб баракчаны терезеде ачат. Мурунку бетке кайтуу үчүн браузердин сол жагындагы артка баскычын басыңыз. Акыркы жолу кирген бетке кайтуу үчүн алга баскычын басыңыз. Бул навигация баскычтарын колдонбоо үчүн башка өтмөктөгү шилтемелерди ачсаңыз болот. Өтмөктөр бир эле браузердин терезесинде, бир эле учурда бир нече веб баракчаларды ачууга мүмкүндүк берет. Гипершилтемени жаңы өтмөктү ачуу үчүн ошол гипершилтемени оң баскыч менен басып, жаңы өтмөктү ачуу баскычын тандаңыз. Эгер терезеде бир нече өтмөк ачылса, анда бардык веб баракчалардын аттары терезенин жогору жагында көрсөтүлөт. Бул жерде жаңы өтмөк баскычын басып, жаңы бош өтмөктү ача аласыз. Веб баракчаларды өзүнчө терезелерде да ачса болот. Гипершилтемени жаңы терезеде ачуу үчүн аны оң баскычы менен басып, жаңы терезеде ачуу баскычын тандаңыз. Бош браузер терезесин ачуу үчүн браузер терезесинин жогорку оң бурчундагы жолдор жана башкалар менюсун ачып, жаңы терезени тандаңыз. Сиз ар дайым браузериңиздин тарыхында кирген веб баракчаларды байкай аласыз. Microsoft Edge браузеринде тарыхты ачуу үчүн концентратордун сөлөкөтүн басыңыз. Сиз кирген күнү боюнча иреттелген веб баракчалардын тизмесин көрө аласыз. Сиз каалаган учурда веб баракчаларды тарыхтан өчүрсөңүз болот. Бул үчүн тарыхты тазалоо баскычын басыңыз. Бул веб браузерлердин функциялары веб сайттарга кирүүнү жеңилдетет.